Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Зомбулуктан балдарды коргоо биздин милдетибиз. Айылда зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чаралар түзүлүп, атайын комиссия аларды карап чыгат. Атайын аялдардын зордук зомбулуктардан алдын алуу, аны болтурбоо үчүн түзүлгөн комиссия өз милдеттерин так аткарып келишет. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча комиссиянын төрайымы, Могол айылдык кеңешинин депутаты Кадича Жумабаева зомбулук бир эле аялдарда эмес, жаш балдардан кездешет деп, миграцияга кеткен ата-энелердин балдарынан кабар алып, текшерип турабыз деди. Бизге зордук зомбулук боюнча катталган жок. Бирок бизде ата-энеси миграцияга кетип таштаган балдар көбүрөөк регистрация болот. Бирок зордук зомбулук менен катталган жок. Биз ошолорго түшүндүрүү ишин алып барып, келип кайрылса жардам берип турабыз. Бизге кайрылып, ата-энеси башка жака кетип, тайнелеринин, чоң аталарынын, чоң энелеринин, туугандарынын ичинде калган балдарга биз жакшы эле жардам берип атабыз. Азырчы бизге келсе, профсоюздарына, өздөрүнүн мектепте окуган немелерине кайрылып атабыз. Ата-энесине кайрылып атабыз. Көптөрү лагерге кетти азыр. Өзүнө зомбулук кайрылган аялдар болсо түшүндүрүү ишин алып барып атабыз ага дагы. Азыр ушундай жаштардан көбүрөөк чыгып атат, уруш жаңжал болот. Шарт эле балдарын таштап, мурдакыдай сабыр канат кылган жаштар азырчы. Анан кийин түшүндүрүү ишин алып барып, экөөнү жараштырып. Биз жыл башынан баштап аялдарга карата зордук зомбулукка каршы иш-чараларды түзгөнбүз. Кичи жыйындарды айылдарда өткөрүп келе жатабыз. Ал эми экинчи кварталдын жыйынтыгы менен 7 айылдын аялдарына окутуу уюштуруп, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз деди Могол айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери Максат Осмонов. Мен жумушка келгенден бери 1 жыл 6 ай болду. Азыркы учурда катталып элек зордук зомбулук боюнча. Ар бир айылдын айыл башчылары менен ушу айылдарга маалыматтар жеткизилген. Если ушундай зордук зомбулук боюнча эме болгон болсо бизге кайрылышат. Зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча айылдарда жакшы маалымат кампаниялары жүрүп жатканына күбө болуп, аялдардын лидерлик, ишкерлик иштери көп экенин көрүүгө болот. Демек, жергиликтүү кеңеш, социалдык кызматкерлер, аялдар комитети, социалдык комитет иштеп жатканы байкалды. Ар бир аял корголгон коомдо зомбулук эч качан болбойт деп ишенебиз.